Не надо! Что не надо? Не надо! Какой Не надо, говорю! Глаза щипят. Не надо, говорю! Байка, бензин өртінің носля! Хорошо. Biz meri болып тұрғанда bir мектеп сала албай қойғанбыз. Ақшабыз жоқ. Өкімет бөліп беріп, Бишкекте 15 мектеп салып берді. Ең сон. Қанша мектеп керек тағы? Қырғызстан бойынша. Бізде бүгінгі күнде еліміздің төрөлүш динамикасына жараша, егерде норма, стандарттық норма менен бүгінгі күнде дагы эле көп эле мектеп керек. Анткени класста 25 бала окуш керек. Ошону анализдеп чыксаңар, кээ бир жерде кошумча мектеп салыш керек. 223 мектеп керек. Канча? 223 мектеп. Канча китеп керек? Жалпы Кыргызстандын муктаждыгын жабыш үчүн бизде дээрлик 8 миллиард сом керек. Сом керек. Сом Быйыл канча бөлүнүп атат? Быйыл 744 миллион сом бөлүндү. Ушуну санариптештирсек болбойбу? Ал милдеттүү түрдө санариптештирип берилет балдарга. Электронный варианты да берилет. И мындай катуу мукабалуу китеп да берилет. Чет өлкөлөрдө билими күчтүү жерлерде китеп менен кылабы же санариптештиреби? Китеп менен, анткени визуалдыктагы кабыл алуу керек. Ошону бир жакшы карап берсеңер, быйыл 700 миллион өтө аз. Эгерде бул дагы бизге жакшы, былтыр 152 миллион бөлүнчү, эгерде ошол эсеп менен кетсек, 57 көбөйтүп атат, президенттин көзөмөлүндө президент дагы көбөйтөм деп ошундай. Биз бая күнү барып көрүп келдик.